Assalamu алейкум достор, силер менен Кубаныш. Сиз кыргызча обзор каналындасыз. 2019 жылдын аягында декабрда жаңы жылга бирөөгө белекке же өзүңүз үчүн кандай смартфон алып колдонсом экен деп жүрсөңүз, бул видеодо суббренд Redmi'nin кымбат эмес, баасы орто бюджеттүү бирок мыкты Redmi Note 8, Note 8 Pro жана жаңы чыккан Note 8T жөнүндө алардын характеристика, корпусунун түзүлгөн материалы жана үчөөнүн бири-биринен айырмалары боюнча айтып берем. Алардын эң жөнөкөй модели простой Redmi Note 8. Бул модель боюнча мен атайын терең айтып видео чыгаргам, көрсөңөр болот. Ссылкасын видеонун ылдыйына калтырам. Азыр анда эмесе силердин уруксатыңар менен кыскача жаңы чыккан Redmi Note 8 боюнча айтып берейин. Жөнөкөй Redmi Note 8 менен Note 8 экөө окшош эле. Көрүнүшү деле бирдей, бирок Note 8 да бир жакшы бонусу бар. Аягына чейин көрсөңүз баарын түшүнөсүз. Жана ошондой эле былтыркы легендарлуу Redmi Note 7ден деги айырмасы азыраак. Бирок жок эмес, баары технический жагынан бир аз жакшыраак. Процессор жаңы Qualcomm Snapdragon 665, былтыркы Redmi Note 7де Qualcomm Snapdragon 660 эле. Корпусунун материалы ошондой эле айнек жана темирден турат. Көрүнүшү бир аз эле башкача, жаңы необычный цветтер менен. Албетте буну эсепке албайбыз, анткени жаңы модель сөзсүз өзгөчө, көрүнүшү бөлөкчө болушу керек. Смартфондун арт жагында 4 камера орун алган. Основная камера 48 мегапиксель. Кудум былтыркы Redmi Note 7де турган модуль сүрөткө деле ошондой эле тартат. Бирок Redmi Note 7де арка жагында 2 камера болсо, Note 8дердин баарында 4 көздүү камера орун алган. Ошондо основная камеранын башка үчөөнүн бири 2 мегапиксель эффект бакей кылуу үчүн, экинчиси широкий угол кылып сүрөткө тартканы 8 мегапиксель, үчүнчүсү 2 мегапиксель объектке жакын алып келип тартканы, орусча айтканда для макросъемки. Фронтальная камера 13 мегапиксель, былтыркы Redmi Note 7дей эле тартат. Дисплейдин көлөмү 6,3 дюйм, Full HD+, яркость бийик, күндүн нуру чагылышканда деле текст окулат. Батарейканын көлөмү 4000 мАh, кыжылат болбоңуз, заряд боодура кармайт, тынбай колдонсоңуз деле 1 күнгө жетет. Корпусу атайын удардан, шийилгенден сактоочу айнек Corning Gorilla Glass 5-поколениясы менен капталган, бекемделген. Жана нымдан атайын ачык жайлары, заглушка бар, резинкалары менен бекитилген. Достор, ал эми башында Redmi Note 8 боюнча бир жакшы бонус бар деген элем, ал NFC. Ооба, NFC бар, бесконтактный расчет, бул абдан жакшы плюс. Акча сактоочу картаңызды смартфонго регистрация кылып, магазинде Google Pay аркылуу алган товарыңызды смартфон менен төлөп койсоңуз болот. Картаңызды унутуп калышыңыз мүмкүн, а смартфон дайым жаныңызда болот. Достор, ал эми Redmi Note 8 Pro боюнча айтсам, бул экөөнөн Redmi Note 8 менен Redmi Note 8T'дан караганда мыктыраак жана күчтүү модели. Смартфон өзү да көрүнүшү башкача, бир аз чоң, камера менен датчик отпечатки пальцев ортодо жайгашкан, дисплейдин көлөмү да 6,53 дюйм. Экран IPS, Full HD+, ошондой эле атайын айнек Corning Gorilla Glass 5-поколениясы менен бекемделген, ошондой эле нымдан сактоочу резинкалары бар. Достор, азыр айткан NFC бунда деле бар, Россияда көп колдонот. Батарейка 4500 мАh, чоң көлөмдүү, оор оюндарда жана заряд алып аткан учурларда кызып кетпеши үчүн атайын жидкое охлаждение системасы бар, муздаткыч трубка. Redmi Note 8 Pro'нун батарейкасы чоң көлөмдүү болгону менен процессору Qualcomm Snapdragon'дан башка MediaTek деген процессор чыгаруучу компанияныкы абдан күчтүү, бирок зарядты баткоротчу жечү чип. Helio G90T 8 ядер видеопроцессор Mali G76 MC4. Деги күчтүү чип, оор оюндарды деле жакшы көтөрөт. Мисалы PUBG Mobile катып калбай эле жакшы ойнолот.
Айтор мощный процессор, ошол эле учурда зарядты өзүнө жараша жейт. Кыскасы, заряд былтыркы Redmi Note 7 жана жөнөкөй Redmi Note 8 эле кармайт. Алардын батарейкасы 4000 мАh, Redmi Note 8 Pro'нуку 4500 мАh болгону менен ошолор менен бирдей эле болуп калат. Анткени алардын процессору башка. Qualcomm Snapdragon компанияныкы 11 нанометр, бир аз энергосберегательный. Основная камера айырмаланат, 64 мегапиксель, фотонун качествосы сонун, тунук, түнү да фотолор жакшы чыгат. Калган үчөө дал жөнөкөй Note 8дей эле. 2 мегапиксель, 8 мегапиксель жана 4-сү 2 мегапиксель макросъемкага. Фронтальная камерадагы айырмасы бар, 20 мегапиксель селфи Instagramга жарайт. Достор, Айтор үчөө тең акчасына достойный смартфон. Азыр жылдын аягында, декабрь 2019 жылы акчасы баасы Redmi Note 8 10500 рубльден, Note 8T 11500 рубльден, Redmi Note 8 Pro 13000 рубльден башталат. Достор, ошол, эгер бул видео сизге жаккан болсо, лайк басып жана каналга жазылыңыз. Коңгуроону басып койсоңуз, кийин дагы жаңы чыккан видеолорду көрбөйсүз. Көңүл бурганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Силер менен Кубаныш. Саламатта болуңуз.